Рахмат. Талаштан тастық жаралат еді, бірақ алағы үшті атын аташ керек. Азырқы Конституцияның авторлары кім? Айтып қойыңыздаршы. Есі кім, мейесі кім? Жоқ еме? Құрматты Рыскелді Чыныбеков, жана мен башында маалымат бербедім бе? Жоқ, мен сіздің маалыматыңыздың түшінген жоқпын. Мұнау документтерде бір дағы депутаттың қолы жоқ. Эми аппаратқа біз бәрін айттық эле. Берсеңер, аппарат барбы? Урматтуу коллегалар, таблода илим турат, таблодан карасаңыздар болот. Талант Турдумаматович, таблода бір дағы депутаттың фамилиясы. Кыргыз Республикасының жолкешин депутаттар деп. Аппарат. Илим турабы? Илим турат, карап коюңуздар. Анда иленіп тұрған документ, сопроводительный документ илинip турат. 1 мартта кириптир. Анан 1 мартта кирген документте Акматов алмас. Көрсөтүп коюңуздар. Ачып көрсөтүп койгула. Талант Турдумаматович, биринчи документте 65 депутаттың қолы тұрады. Анан айтып қойыңыздарчы, Акматов алмас. Кечели жер көрдік қой, ал қантип қол қойды? Өліп қалған кишиден қантип қол қойдырдыңар? 1 мартта ал қантип қол қойды? Дүйнө салып кетті ғой. Қуанышбек Жумалиев түрмеде жатыр ғой, қантип қол қойды? Мына қарачы документ. Мына биринчи таблода, мониторда документ. Рыскелди Чыныбекович, сиз Мына мен документ айтып отам. юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда Жоқ, 1 мартта кирип атат. Анда 65 депутат болот атат. 80 жоқ берди. 65 эмес, ошол турат ошол жерде илин. Мен санап атам. Талант Турдумаматович, карап койсоңуз. Аппаратыңызга санап чыгыңызчы. Аппарат көрсөтүп койгула. Документ биз мындайда капка шибеген салып алып келдиңер да. Референдум жөнүндө мыйзам деп турсуздар, баш мыйзамды киргизип атасыңар. Алдыбагыла. Бөрүбашевдин колу менен кирди мына. Инструкциясы менен кирди мына. Инструкция менен Конституцияны кабыл албайт. Конституция менен конструкциянын айырмасы бар. Конструкция бир эле киши, конструктор. Конституция 1000 киши болот атат. Анан Бөрүбашев менен киргизип, жогорку кеңешке комитеттен чыкканда бир дагы депутаттын фамилиясы жок кирди. 80 депутаттын фамилиясы жок. Мурдагы демилгелерге 80 депутат демилген мыйзам башка, азыркы кирген мыйзам башка болот атат. Ошон үчүн бирөөдүн унчу калбай турат. Мына Талант Турдумаматович, сиздин өзүңүздүн 20 ноябрда жарлыгыңызды окуп коюңуз. Сиздин жарлыгыңыздын 2 пункттан жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору деп. А бул жакка кирип аткан кайсы? Референдумдун жайында учурду. Аталыш эки башка. Демек, эртең но депутаттар секрет. Мен ал мыйзамга кол койгон эмес, мына мен колум көргөзчү депчи. Өтпөйт бул. Анан жөн эле ушул жерде жанагы докем айткандай көтөн зордукка салып бербегиле да, өкүм зордукка да. Оюңузду бүтүрүп алыңыз 10 секунд. Элдин талабы да атпайсыңар. Элдин талабы жок, элдин аттан бир кайрылууду киргизип келе чыккандан көрөйүн. Элдин талабы курултай болчу, курултайды киргизген жоксуңар. Элди дагы кидайт эттиңер. Чын-чынына келгенде. Бизди дагы кидайт этип атасыңар. Айла жоктон мен дагы жооп беришке туура келип атат. Мен негизи депутаттардын айткан сөзүнө комментарий бербешим керек, жана жооп бербешим керек. Бул жерде жанакы баяндамачылар отурат, бирок кээ бир нерселерге аргасыз түшүндүрмө берип койгого туура келип атат. Рыскелди Чыныбекович, мен указ менен президенттин милдетин аткаруучу катары Конституциялык кеңешме түзгөнбүз. Туура. Ушул жерде бул жер аянтча болду. Ушул жерге депутаттар да катышты. Ар кандай комустун өкүлдөрү катышты. Илимий чөрүлдөн катышты келип. Ар бир органдардан келип катышты. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат. Эми алар албетте демилгени 80ден ашык депутат демилге кылып атат. Бирок аларга ошол Конституциялык кеңешме аны толтоолорду киргизип атат. Анан кайра жогорку кеңешке алып келип атат. Биз болгон мыйзам менен референдум дайындоо жөнүндө мыйзамды гана карап атат. Жана Конституциялык кеңешме иштеп чыккан Конституцияны тиркеме катары тиркеп, жалпы референдумга алып чыгып атат. Ошону чаташтырбасаңыздар. Рахмат. Кийинки сөз Сыдыралиев Үмүталы Токторовичке берилет.
Birinci mikrofon. Birinci mikrofon. Birinci Талант mikrofon. Талант Турдумамыш, мен сиздин түзгөн Конституциялык кеңеш боюнча менде каршы пикир жок. Туура иштеп чыкты колундан келишинче. Кеп мыйзамдардын аталышын алмашып калганда, кеп авторлорду унчукпай отурбайбы? Эмне үчүн Үмбеталы менен эле Бакытбек Турсунбек таяк жеп атат? А калган 78 депутат кана эмне үчүн бирөөдү айтпай отурат? Булардын баардыгы эртең силердики дейт этет. Мен ошолорду айтып атам. Чогуу түштүңөрбү? 80 депутат бияка чыгып айткыла мына биз авторбуз деп. Алгыла моюнуңарды, эл алдында жоопкерчиликти албайсыңар. Анан Конституциялык кеңешпе шылтып атасыңар, Конституциялык кеңешпе парламентке шылтып атат. Башаламан болуп атат. Ээси керек, мээси керек да. Эл бирдекени билиш керек да өзүнүн уулдарын, кыйындарын. Ошону эле атам. А так бардыгы Конституциялык кеңешмеге мен каршы пикирим жок. Биз мыйзамды бузуп туруп кабыл алып атабыз. Баш мыйзамда көргөзүлгөн эмес. Biz özgörtüğü de kirgize alıyoruz, can mıyızamını kirgize alıyoruz. O здесь ошибка. Rahmat.